Салам достор. Симкеш обновление болуп, бизде Симкеште көпчүлүк адамдарда пауза болуп же евро кошулбай, жана башка ушундай көйгөйлүк пайда болду. Ошондуктан мага дагы email почтама SMS келди. SMS келип эле анан кийин иштебей калды, евро кошулбай калды. Башка адамдарда да ушундай болуп жатат көйгөйлөр. Ошондуктан биз азыр Симкеште Телеграмда да жазса болот, и WhatsApp номери дагы бар экен суппорттун. Ошолор менен байланышып, мен деген кайра Симкешимди иштеттим. Ал үчүн биз мына описанияга жазып коеюнбу ушул номерди, WhatsApp номерин. Ушул WhatsApp номерге неме жазсаңыздар болот. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин байланышсаңыздар болот. 6-чы базар күндөрү иштебейт, жооп бербейт экен. Мынакей мен бүгүн байланыштым. Жазганда эле сразу эле мындай жазуулар чыгат. Ошол жерде эмне деп жазып атканды албетте ар бир адам англис тилин билбейт. Ошондуктан биз мына жерде Google'га киребиз дагы. Мисалы интернетке кирейин, мына Google Chrome'га кирип туруп эле мына поиск деген жерге переводчик деп жазабыз. Переводчик. Мына переводчик деген чыкты. Ар кандай болуп чыгат экен. Мына орусча деген ордун биз англисче дегенге жазабыз да. Мына жерден мисалы саламатсызбы. Менде мисалы менде не болду? Чыгып кетти го. Kaldı. Misal başka özümdögü переводчикте biraz мынакей Google переводчик деп экраныма коюп алгам. Ушуну эле колдонуп көрсөтүп бере берейин сиздерге. Мына мисалы өчүрөйүн дагы. Мына стрелканы бул жака кыргыз тили, бул жака англис тилин жаздым. Бул жерге кыргызча текст жазсам болот. Саламатсызбы? Менде приложение иштебей калды. Нерде тысы алып кетти? İştebey kaldı. Yardım beriniz. SMS beker dep koyayın ya. SMS beker. Menin почтам деп туруп бул жерге адрести жазасыздар. Почтанын адресин тересиздер. Gmail.com деп мына ылдыйраак чыгып туруп, мына жерде 2 төртбуштукту бассаңыздар копия болот, Эми кайра Симкешке кирип, мына жерге выставить коп койсоңуздар, мынакей. Выставить коп кетире бересиздер. Мен азыр кетирбей эле коеюн. Мен да мынайтип жазганмын. Эми мына эмне деген жооп келди. Басып туруп копиялайсыздар дагы. Кайра эле переводчикке кирип, мына жерде X'ти басасыздар. Эми англис тилден кыргыз тилге которосуздар да, эмне деп жазганын. Вставить кылып коеюн.
Мынакей. Саламатсызбы? Колдонмону ачык сактап жатасызбы дейт. Симкешиңиз ачыкпы деп жазыптыр демек. Мен ооба деп жаздым. Ооба ачык деп жаздым да которуп. Ушундай кылып жазасыздар дагы меникен уже активация кылып койду. Бул жерде эң маанилүүсү мен Билайн менен кирем, Билайн менен каттап. Анан кийин неме кылдым да, акча салдым. Акча салып, Ошкага анан Мегакомго 2ден СМС жазып бердим. Булар менен байланышып атканда эле. СМС жазганда акча алат го. Ошол учурда ооба сеники иштейт экен, безлимит экен, СМС жазса кетет экен деп текшеришти деп ойлойм да. Ошо акча салып коюңуздар. Баягы пауза болгон адамдар единица салып коюңуздар. Анан кийин ошол 2 Ошка, 2 Мегакомго СМС жазып коюңуздар. Закрыт. Мына 50 сом бойдон турат, акча албады. Симкешти көрсөтөйүн. Мынакей кошулуп атат. Жакшы. Кошулуп атат. Мага таптакыр кошулбай, мындай кыпкызыл болуп калган болчу. Мына жашылдар жок эле. Ушу жашылдар кетип атат. Демек, жакшы иштеп калды.